Улуттук тарых музейинде кыргыз элинин улуттук музыкалык аспаптары комуз, кылгыяк, темир, ооз комуз жасаган усталардын кароо сынагы өтүүдө. Усталардын кароо сынагына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдыкалык Ахматов агайда өз эмгектери менен келген. Улуттук аспаптарыбыз унутулуп баратат. Карамолдонун Алымкул атанын комуздарындай үнүн тапкан. Ошого баарыбыз ошо аталардын комузундай үн тапканга аракет кылдык. Анан мен дагы өзүм комуз чабам, комузумду алып келдим. Меники ар кандай комуз, казактар менен кыргыздардын ортосундагы чыккан комуз, чаралары чоң, домбурадай. А бирок үнү комуз. Үнүн жоготкон жокмун. Бүгүн усталардын кароо сынагына Бишкек, Чүй, Талас облусунан жалпы 18 адам катышууда. Буга чейин сынак Ысык көлдө Нарын облусу менен бирге, ал эми Ош шаарында Баткен, Ош, Жалалабадтын комуз усталарынын арасында кароо сынак болгон. Аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын уста ишкерлеринин эмгектерин мезгилдин талабына ылайыкташтыруу, тажрыйбасын өстүрүү, жогорку деңгээлге чыгуусуна шарт түзүү менен бирге коомчулукка алып чыгууга өбөлгө түзөт дейт уюштуруучулар. Биринчиси, ушу улуттук аспаптарды модернизациялагандар барбы? Башкача айтканда жакшырткандар. Экинчиси, мына Карамолдо Орозовдун ибаратты насихатты черткен комузунун тембирин, анан Алымкул Үсөнбаевдин чоң кербести черткен комузунун тембирин тапкандар барбы? Мисалы Нурага Абдрахманов замандашыбыз 30 жыл издеп жүрүп таппай кетти. Ушул тембирди. Ал кылданбы, комузданбы, эмнеден мунун сырын эми билген киши жок да. Ошондой тембирди издеп тапкандар болсо, менимче Карамолдо Орозовдун ошо комузунун тембири, анан жана Алымкул Үсөнбаев чоң кербес черткен комуздун тембири кыргыздын улуттук колоритине эң туура келген тембир да. Коңур, жумшак, жагымдуу, аябай. Анан биздин комуздардын көбү чыңкылдап атпайбы? Анан бийик толгоп алабыз. Черткенде шартылдап ушу чаңкылдаганды жакшы көрөбүз. Биз башкача айтканда кийинки жылдарда сырткы эффектке азгырылып кеттик. Күү деген бул ички маңызында турат да, маселенин баары. Ошол ички маңызын ачыш үчүн жанагындай тембирди табыш керек. Комуздун ар бир кайрыгынын ичине жашаш керек комузчу. Сынак болуп аткандан кийин ушу сынакта деген бул кароо сынакта чек коюлган эмес. Улуу муун, орто муун жана кичүү муун бар да. Ошол кичүү муундарга кичине бир жакшы жөрүлгө болуп атат да. Булар өнүп өсүшүнө жараша, анан ушул жаш таланттарды жакшы чапкан усталарды, комуз чапкан усталарды, кылгаяк чапкан усталарды элдин астына алып чыгуу жана ошолордун менен пропагандалоо. Музыка ишмерлер союзу коомдук бирикмесинин төрагасы Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор Түгөлбай Казаков Залкар уста бир нече улуттук музыкалык аспаптардын автору. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер темир комуз жасоодо эл аралык чебер наамынын ээси Орозобай Кенсимбаев, белгилүү композитор, дирижер Сардарбек Жумалиев усталардын эмгектерин электен өткөрүп калыстык кылууда. Колдон келсе, моолордун баарын жыгачтан кылсаң болмок да. Андан бетер жакшы болот эле да. Муну деле эсиңде болсун. Бул эми кооздук, ал темир жакшы, а бирок бүгүнгө жаман болуп атпайбы? Деле эсиңде болсун. Зарема Дженалиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.